айтып калып ушу келип ичкенден кийин кызым продукциям жакшы экен, атам күндөн күнгө жашадым эле, агарып эле кетип атат, агарып эле кызачып болуп кетип атат. Бирок мен маани берген эмесмин да. Анан бүтүп энем айткандан кийин атамды байкап карасам, действительно атамдын бетинин ал жери жашарып, агарып калган да. Атам 68 жашта жанында. Кийин атам айтып калды, ошол продукцияга албай беришке керек ушундай дегенде, атам өзүң продукциядан депутат алган болсоң, өзүң эле алып ишетпейсиңби, иштеп эмне кыласың, сен акчаң деле керек эмес, бизге иштебей эле кой деп урган үчүн аябай көңүлүмө карап жатты. Анан жок мен иштейм деп жүрсөм, энем болсо деп калды. Кой сен акча таппасаң деле бул жерде иштей бер, сен сүйлөштү үйрөндүң депчи, мен урганга байланыштуу бир аз капризная болуп, мындай замкнутая болуп калган болчумун да. Ушул компанияга келип элдин арасына чыгып сүйлөп үйрөнүп деле мындай уялчаактыгымды, тынчаактыгымды жеңдим да. Анан андай өздөрү результат алгандан кийин мени машинага салып, бир тарапка продукцияны алып, бир күн энем тууганына, бир күн атам тууганына барып продукция сүйлөчүм да. Хотя продукция боюнча маалымат билбесем деле сүйлөчүм, бирок эч ким эч нерсесин сата алган эмесмин, бирок мен өзүмдүн баягы немемди жеңдим да, тынчаактыгымды, уялчаактыгымды жеңдим да, элдин арасына чыгып сүйлөшүүмдү жеңдим. Даже бизде айтып кетпешли, биздин продукциялар только на основе алоэ жасалат деп. Жана балгандагы жасалган бизде 3 мындай продукциябыз бар. Бул пыльца, пыльца бул аллергиясы, хронический аллергиясы бар адамдарга, все время жаздын мисалы үчүн кыш бүтүп мезгил алмашканда көп адамдар артына аллергия болот, ошолорго аябай жакшы. Бул маточный молочко, сүттүн тез арыган балдарыңыздар болсо, ошолорго аябай жакшы. Антибиотик, природный антибиотик деп айтылат. Жана мен бул немени аябай жакшы көрөм, потому что все время уже эпилепсиядан ооругандан кийин бизге бир нерсеге тревожить этип неме болгонда, по-любому бир нерсе кылат экен да, баягындай өзүң резко неметип, калтырап баягындай неме болуп баштайсың да. Мага бул аябай жакшы жардам берет, нерв успокаивать этет да. Тилим астына 2-3 штука салып жатсам, эртең уже өзүмдү жакшы сезип калам. Прополис тоже природный антибиотик деп айтылат. Эгерде жөтөл болуп, аллергия болуп, же грипп болуп атканда, ичсеңиздер аябай жардам берет. Натуральный биодобавки истирап. Негизи компанияда өзү 300ге жакын продукция бар да, 300ге жакын продукция бар, бирок алардын баарынын арасынан бизде 4 бөлүккө бөлүштүрүлөт. Биодобавка, уход за кожей, личная гигиена, еще моющие средства деп. Бул биодобавкалар, натуральный биодобавкалар. iVision бул зрениясы аз адамдарга аябай жакшы жардам берет. Бирок мен ушул компаниянын продукциясын колдоно туруп, не только башка өмүрдөн эмес, зрениямды да жакшыртып алдым да. iVision ичкен жокмун, бирок мен омега 3 ичип эле, омегадан зрениям боюнча аябай жакшы результат алдым да. iVision ошо зренияга аябай жакшы жардам берет. Чеснок цемент бул ичтеги курт немелерге аябай жакшы жардам берет, бактерияларды өлтүрөт. Жинча кимде цистит болуп, женский мужской органдарга суу өткөн болсо аябай жакшы жардам берет. Полиозелене, зелендердин топтомунан жасалган самый дешевый, самый качественный, самый продаваемый продукция десем болот. Анткени бул биздин канды тазалайт, составында кальций бар. Еще очищение программада биз ушуну берип колдонобуз, аябай жакшы жардам берет. Канды жакшы тазалайт. Анан баягы балалуу болбой жаткан, балалуу боло албай, неметкен тура албай жаткан параларга дагы аябай жакшы, потому что анын составында кальций бар. Бул ошо мужской немелерди, потенциянын немесин көтөрө турган жакшы кальций бар да. Kids балдардын витамини, бунун составында баардык витаминдер бар, бирден Б12 чейин витаминдер бар. Аябай балдарга керектүү витамин. Буну ичкенден кийин балдарыңыздар бир нерселерди тез жаттап, развитие болот да, тез бир нерсени кабыл алат да. Анан умственно отсталый балдарга дагы берсеңиздер аябай жакшы жардам берет. Ушул продукцияларды айтып отурсам, көп адамдар айтат, меники гормональный силердин продукциялар мага жардам бербейт деген адамдар менде көп ошондой болду да. Анан ошондой адамдар